Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналын көрүүчүлөрү жана катталуучулар баарыңыздардын кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн мынакей зымырап эле убакыт өтүп, декабрдагы бүтүп баратат, бирок биз болду эми автомобиль алып чыкпайлы, жаңы жыл болуп калды, жаңы жылда иштейли, потому что лицензияга тапшырсак, баары бир жаңы жылда жетишпей калабыз деп аттык эле. Бирок биз жөн отурбастан заказдарды алып, азыр да можете проходить. Заказдарды алып, жаңы жылдан кийин иш күнү башталганда сразу эле сиздерди автомобилдүү кылуу үчүн жакшы варианттар чыгып калды. Мен бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай чоң автосалонго келдим. Бул жакта бизде бүгүнкү күндө эки түрдүү автомобиль бар болуп атат, жакшы баалар менен, жакшы условиялар менен. Кимге эконом класстагы автомобилдер кызык болгон болсо, биздин каналдан алыстабай, видеону этегине чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге кененирээк ушул машиналар тууралуу айтып бермекчимин. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Кеттик алга карай. Достор, мынакей автосалондун чоңдугун караңыздарчы. 1, 2, 3, 4, 5 этаждуу эки жак беттеги зданияда толтур автомобилдер турат экен. Ошонун арасында ушул жакта бир көп количествода Hyundai автомобили бар экен, жана Polo үлгүсүндө барып көргүзөбүз азыр. Бир тууганым, сиз жаңы жылдын астында Кыргызстанга барып келүүнү көздөп, бирок авиабилетти кайдан алууну билбей жатасызбы? Ишеничтүү авиабилеттерди сизге Osman Air компаниясы сунуштайт. Osman Air компаниясынан авиабилеттерден алып, ишеничте бийиктикке бирге учуңуз. Урматтуу достор, туугандар, мына бүгүн биз ушул автоунаа тууралуу сөз кылмакчыбыз. Баарыңыздар көрүп тургандай, Hyundai Creta автоунаасы 2019 жылкы экен, туугандар. Бул автоунаалар азыркы күндө эконом класста иштесе болот. Kia Rio'лорго, Solaris'терге караганда комплектациясы жакшы жана аларга караганда удобный автомобиль деп эсептешет экен. Ошондуктан ушул тууралуу мен сиздерге бир сыр айтып берейин. Кадырман достор, мынакей автомобиль жөнүндө бир сыйра сиздерге айтып берип кетейин. Сыртынан да бир көргүзөйүн. Өзүңүздөр көрүңүздөр, мына сыртынан кандай автомобилдей көрүнөт. Мындай бир караганда жакында эле алып чыккан Haval Julion'дорго окшош, туугандар. Бирок ошо Haval Julion'дой эле болуп, эконом класста иштейт. Мындай көргүзөйүн, багажы ачык болуп калыптыр, багажынан баштайлы. Карасаңыздар, берки Kia Rio Solaris'терге салганда могудан ылдый түшүп туруп, анан салынат. Бунуку мындайынан жалпагынан болгон үчүн, тегиз болгондугу үчүн чоң экен багаж. Кенен көрүнөт экен. Жана ошондой эле бул сиденьялар дагы жаткырса узун болуп, кенен чоң багаж болуп калат экен да, туугандар. Аркасынан жабып туруп бир көргүзөйүн, мынакей. Бул автомобилдерди азыр алып калууга эң сонун ыңгайлуу вариант менен сиздерге сунуштайбыз. Аркасы дагы кенен экен. Бул жерде берки машиналарга отурганда мындай чөгүп кеткендей болосуң. Бу да болсо как будто мындай кичинекей жыпта калып калгандай болот экенсиң да. Мен бир отуруп көрдүм. Ал эми машина жөнүндө толук маалымат айта турган болсок, Hyundai Creta эконом класста иштейт. Пробеги 122 000 болуп калыптыр, туугандар. Бензин менен 1.6 объемдо 123 аттын күчү бар. Автомат коробка. Ошондой эле бул автомобиль, туугандар, комплектациясы боюнча, это какая комплектация, не подскажете? Актив плюс зимний пакет. Это зимний пакет как бы обогрев. Ичинде комплектациялар боюнча бир сыр айтайын, туугандар. Мен сиздерге көргүзүп өтөйүн ичинен. Бул менеджер айткандай эле подогрев руля бар экен, туугандар. Мультируль, өзүңүздөр көрүп атасыздар, кондиционер, обогрев передних сидений, руля, могу спуск режимы бар экен. Дөңдөн түшүп атканда бир режим менен түшө турган. Автомат коробка, туугандар, жана айтып эскерип кеттим. Штатный монитор,
AUX, алардын баары стандарт болуп калды дегилечи. Жана ошондой эле передний, задний стеклоподъемниктер, жана ошондой эле регулировка зеркал бар экен туугандар. Машинаны мындай бир отуруп караганда мындай как будто кичинекей бир жипта отургандай болот экенсиңер туугандар. Андыктан бул автоунаа кимге кызык болгон болсо, азыр мен сиздерге баасын айтып берем туугандар. Кадырман достор, туугандар, бул автоунаа дагы бир жолу эскертип өтөйүн. 2019 жылкы автомат коробкада первоначальный взнос туугандар 100 000, ровно 100 000 бересиздер. Анын ичинде билесиздер, каска, ОСАГО, оклейка, оформление, машина даяр болот. Машинаны даяр кылып беребиз. Андан кийин 36 ай 55 000 рубльдан төлөп ушул автоунааны алсаңыздар болот. Азыр деле 1800 рубльдан арендага айдап атпайсыздарбы? Туурабы? 1800 рубльдан айдаганда 54 000 чыгат экен туугандар. Зато өзүңүздөрдүн машинаңыздар жана ошондой эле төлөм ошонун бойдон да 1000 рубльга кымбат болот экен туугандар. Андыктан сиздерге бул автоунаа кызык болгон болсо, биз менен байланышыңыздар. Кожо Назардын номерин калтырып коем, бул жерге байланышып, бул автоунааларды алып калууга жетишиңиздер. Где-то сколько таких автомобилей есть? 400 автомобиль бар экен. Андыктан башкалар да талап атат экен бул автоунааларды. Сиз да кеч калып калбай, автоунаалуу болуп калыңыз. Баарыңыздарга ийгилик. Достор, мынакей автоунаага отургузуп, менеджер кайра ордуна коюп атат. Бул жерде дагы эскертип кетейли. Дөңгөлөктөрү 16 размердеги резинадан турат. Туугандар, башка машиналарга караганда бийигирээк болуп, чоң болуп, комфортабельно, жакшы жумшак болот да. Ошондуктан жетишип калыңыздар туугандар. Биз сиздерге жакшы варианттарды сунуштаганга аракет кылабыз, билесиздер. Алга карай кетели, алга карай. Азыр мен сиздерге капотун ачып, двигателин да бир сыйра көргүзүп коеюн. Достор, двигателдин үнү микрофонго башкача угулуп калышы мүмкүн. Мен бир сыйра карап чыктым, двигатели дагы билесиздер, 1.6 объемдоо двигатель кичинекей эле болот. Бардыгы эле Solaris'nin Tiario'nун окшош жайгашкан двигатель. Бул жөнүндө айтпай кое берсем деле баарыңыздар уже билип калдыңыздар. Таза, тыкан, эч кандай чоң ДТП болгон эмес. Бардык лонжерондору ордунда. Андыктан бул машиналар буйруса жакынкы убакта сиздики болот. Бисмилля деп. Кадырман көрүүчү, дагы бир кулак кабыш, дагы бир жакшы жаңылык. Эсиңиздерде болсо, ушундай Volkswagen Polo автоунааларынан 4 штук алып чыгып, бирөөсүн розыгрыш кылдык эле. Ким биздин YouTube каналга катталып, комментарий жазган болсо, первоначальный взносун утуп алууга мүмкүнчүлүк болгон. Ал убакта эсиңиздерде болсо керек, 150 000 первоначальный взнос болгон эле. Ал эми азыркы учурда 2020 жылкы автомобиль 1.6 коробка автоматта первоначальный взносу туугандар 100 000 болгон. 100 000'nin içinde бардык услугалар бар. Андан кийин айына 36 айга 45 000 рубльдан төлөп 2020 жылкы Volkswagen Polo автоунаасын алсаңыздар болот. Бул автоунаанын комплектациялары эконом комплектация. Алдыңкы айнектерди көтөргүч кнопкалары бар, блокировкалар, разблокировка, жана ошондой эле кондиционер бар. Башка эч нерсе деле комплектациясы жок. Эконом класстагы Volkswagen Polo. Эгер сиздерге кызык болгон болсо, бул автоунаа первоначальный взносу 100 000, анын ичинде каска, ОСАГО, оклейка, оформление бүт баары даяр болуп, таксиге лицензияны аласыздар. Билесиздер, эскертип кетейли, бизден эгер сиздер автомобилди лизингге алсаңыздар, биздин паркта иштейсиздер, парктын проценти 2,5%. Биз путевой листи, лицензияны бекер беребиз сиздерге. Андыктан кимге кызык болгон болсо, шашылып алып калсаңыздар болот. Буйруса азыр задатак которуп акчаңызды которсоңуздар, жаңы жылдан кийин иш күнү башталар менен буйруса автомобилди болуп, жаңы жылда жаңы машина менен буйруса ишке чыгып иштеп каласыздар. Андыктан бир сыйра сиздерге камераны алып, сыртынан ичинен көргүзүп берейин. Мен сиздерди билесиздер, жакшы көрөм. Андыктан биздин совет билесиздер, жакшы машиналарды гана сунуштаганга аракет кылабыз. 45 000 рубль туугандар. 1,5 000 рубльдан арендага алып айдагандай эле болосуздар да. 100 000 болсо, как будто 1,5 000ден машинаны алып арендага айдагандай айдай берсеңиз болот. Андыктан шашылыңыздар, 4 эле автоунаа бар Volkswagen Polo'дон. Шашылып жетишип калыңыздар.
Туғандар, Volkswagen'де мұрда да тартып көріскөміз. Сыртынан барыңыздар эле көрүп билип жүрөсүздөр. Бул жерде 15 размердеги шиналар турат. Алдына мордасынан бир сыйра көргүзөлү. Желтый цвет болбойт. Билесиздер, бизде белый, желтый, серый кылып беребиз. Машинаны чаптап. Азыр бул дөңгөлөктөрү зимний экен. Здесь только зимние резины, да? Где как? Может быть, летода болуп калышы мүмкүн, тугандар. Ичинен бир сыйра көргүзүп коеюн, ичинен киргип. Азыр неудобныйраак жерде туруп. Ичинен бир сыйра көргүзөйүн, тугандар. Машинаны. Комплектация, обычный комплектация, тугандар. Кимге бул автомобиль кызык болгон болсо, биз менен байланышып бересиздер. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Кадырман, бир тугандар, кадырман көрүүчүлөр, мынакей ушул эки түрдөгү автомобилди мен сиздерге бүгүн мындай чекесинен көргүзүп бердим. Бул автоунаалар тугандар азыркы учурга эң ыңгайлуу вариантта жакшы автоунаалар деп эсептеймин. Андыктан жаңы жылга жаңы автоунаалуу болуп калалы десеңиздер, буюрса биз менен байланышып ушул автомобилдерди алып калсаңыздар болот. Мен көбүнчө акцентти Hyundai Creta койдум, анткени ыңгайлуу вариант экен. Ал обычный Kia Rio Solaris'терге караганда эми кроссовер да, бийигирээк, жыпка окшош. Менимче так ушул азыркы Москвада айдай турган автоунаалардын бири. Андыктан келиңиздер, мүмкүнчүлүк болуп жатканда баарыңыздар сурап жүрдүңүздөр, 100 000 тегерегинде первый взнос болсо жакшы болот деп. Мынакей мүмкүнчүлүк эми пайда болду. Андыктан келгиле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул автоунааларды алып калууга жетишиңиздер. Ал эми мен сиздерге дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турууну кааласаңыздар, биздин каналга подписаться кылып, лайктан басып, анан башкаларга дагы жардамыбыз тийип калсын, башкалар да көрүп калсын десеңиз, анда ушул видео менен бөлүшүп коюңуздарды суранам. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча, биз сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке чогуу жетебиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.